Assalamu alaikum урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге арзан баада шашылыш түрдө барашный типте сатылып жаткан тамды тартып бермекчимин. Дарегине көңүл буруп коюңуздар. Дареги Сороклетте МТФны баарыбыз билебиз. Мындайча айтканда, Питактан чыгып Козу Чакка кетип бараткан жолду баарыбыз билебиз. Ошол жолдон Сороклеттин ушул эски бая Ленина көчөдөн күн батышты көздөй кайрылабыз. Кайрылганда эле бул жол менен 200 метрге жетпей эле оң жак бетте ушундай Союз убагында курулган барашный типте домдордун арасынан бир дом там сатка чыгып жатат. Видеодон алыстабаңыздар, баасын аябай арзан айтып жатат. Бул Сороклет баарыбыз билебиз, шаарга аябай жакын. Мына ушул тамдын 5-айнегин тартып берем азыр барып. Кожоюну менин жанымда жүрөт, мен суроолорду берип турайын. Мен жаныма жакыныраак туруп ал. Ошондо бул дворго жалпы ушул дом ушул двордон кирет, ушул дом. Наркы бул тамдардын этегинен да кирсе болот экен, жана эки башынан тең ушундай ход бар экен, мына жалпы двор ушул экен. Бул жакта огородтун биринчи тартып берип койбойлу, үйгө киребиз азыр. Мынакей туугандар, бул жерде ар бир мынакей караңыздар, ар бир домдун өзүнө тиешелүү мындайча айтканда участогу бар экен. Ушул картошкалар тигилип турган, болжол менен оңго 41-4 сотиктей ушул өсүп турган картошка ушул сатка чыгып жаткан үйгө тиешелүү. Картошкасы гүлдөп, сонун болуп калган экен. Бул жакта суу кенен элеби? Суулары кенен экен. Бул жакка картошка эмес, помидор, бадыраң тиксеңиздер дагы ушул жактан бир талай киреше киргизсе болот экен. Мындайча айтканда, мына огороду 4 сотик болжол менен. Анда эмесе биз азыр үйдүн ичине киребиз. Могул короодагы туугандар мынакей. Ушул бир эшик короодагы ушул сатылып жаткан үйгө тиешелүү. Мына дворун көрүп атасыздар, кенен. Бул жагын веренда кылып, атайын улап кошуп жазап койгон экен, пластик айнектери менен. Ичине кирип атабыз анда эмесе. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул веренданы кийин кошсо керек, кийин кошулган. Бул веренданы кошуп коюптур. Болжол менен бир 35-40 квадраттын тегерегинде верендасы кошулган. Кенен болуп калат экен, чын эле? Бул анда үйдүн ичине кирип атабыз. Үйдүн ичи жалпы туугандар 3 комната экен. Мына киргенде эле бул жери холл. Ушул жерде печка да бар экен. Кыштын күндөрү печка менен дагы свет өчүп калганда чыгып кетсе болот экен. Бул жагы спальни. Мынакей. Бул жагы мынакей, мындайча айтканда холл экен. Жалпы кыскасы туугандар, веренданы кошпогондо бул жагы 40 квадраттын тегерегинде, веренданы кошкондо да 40 квадрат. Жалпы 80 квадраттын айланасында мындай ушундай барашный типтеги үй сатка чыкты. Баасына көңүл буруп коюңуздар. Баасы чын эле аябай арзан экен. 700 миң сурап жатышат. Да түшөбүз дейт алчулар болсо. Канча болот я болушу? Нак берсе 650 чейин берип салабыз дейт. Туугандар 650 миңге берип салабыз дейт. Мынакей базарга жакын, базарга болжол менен бир 1,5 километр чыгат болуш керек, Мына бул жакта да проход бар. Мына туугандар 650 миңге азыр участокта келбейт, чынын айтканда. Бул жакта өзүнүн үлүш жери менен жалпы 80 квадраттын тегерегинде мына ушул барашный типтеги үйгө кызыккандар болсо, төмөндө экрандан номерге чаласыздар. Келерки чыгышка чейин сак саламатта аман эсен болуңуздар.